Башкалар үчүн кам көрүү жөнүндө төмөндөгүдөй аллегориялык үлгүлүү окуя бар экен. Күндөрдүн биринде бир боорукер адам Кудай менен сүйлөшүп жатып, андан сурайт: Теңир, мен бейиш эмне, тозок эмне экенин билгим келет. Кудай аны эки эшикке жетелеп, бирин ачып, жанагы адамды киргизди. Чоң тегерек үстөл бар эле. Анын ортосунда абдан жагымдуу, даамдуу, жыттуу тамактар толтурулган чоң эдиш турган. Боорукер адам тамактын жытынан улам шилекей агып баратканын сезди. А дасторкондун айланасындагы адамдар ачкадан өлүп бараткандай көрүнүштү. Ар биринин колунда узун кармагычтары бар кашыктар бар болчу. Алар тамак толтурулган эдиштен сузуп алып чыгып, кашыктардын сабы өтө узун болгондуктан аны оозуна алып келе алышчу эмес. Жанагы адам алардын бактысыздыгын көрүп таң калды. Анан Кудай: сен көргөн бул абал тозокко окшош деди. Бир аздан кийин Кудай менен жакшы адам экинчи эшикке келишти. Кудай эшикти ачты. Боорукер адамдын көргөн көрүнүшү мурункудай эле. Баягы эле чоң тегерек үстөл. Дасторкондун айланасындагы адамдар баягы эле узун сабы бар кашыктарды кармап отурушкан. Бирок бул жолу алардын толук бактылуу жана бири-бири менен жагымдуу баарлашып отурганы көрүндү. Жакшы киши таң калып, бул кандайча? Мен түшүнгөн жокмун дейт. Кудай жылмайып, алар бири-бирин тамактандырууну үйрөнүшкөн деп жооп берет. Ыйык жазууда ар кимиң өзүңдү гана эмес, өзгөнү да ойло деп жазылган. Бул осуят өзүмчүлдүккө каршы багытталган. Биз биринчи кезекте өзүбүздү ойлогонго көнүп калганбыз. Ошонун айынан башкалардын муктаждыктарын көрбөй калабыз. Биздин жеке көйгөйлөрүбүз бизди башкалардын кайгысына карата сокурдукка алып келет. Бизден да көбүрөөк муктаж болгон адамдар бар жана Теңирдин алдындагы биздин жоопкерчилигибиз бул адамдарга кайдыгер карабоо.